Султан Раев, Қар, әңгіме. Сыртта быйылғы қыштың алғачқы қары лепілдеп жаап жатты. Тап-таза, тывыттай жеңіл қар. Қыйла кечігіп жаап жатқан қарда адамдар сағынып қалған бі, демейде көрігі түшкен шаардың ырғағы басаңдап, ары-бері ызғып өткен машинелердің да аяғы үзілген сөп сұйылып қалған. Бұрбұрдық аянтта берейін екен қаршы терші өткен машина ғана көрінбесі, қарды сағынған адамдардың бары жаңы жылға қарата орнатылған шаарды қарчаның тегерегінде улуу кечүүсү дебей жүрүшөт. Аяз ата менен Аяз кыздын кийимин кийген адамдарға мындай мезгилде талап күч. Улам-уламаларды колтуктап алып сүрөткө түшөм деген адамдар да көп. Кеч күздөн бери кар эмес, жамгыр да асмандан сыгылып түшпөдү. Шаардыктарды кара суук, аркы терки суудай агылган машинелердин түтүнү, кургак, бирок иштен бурай кармаган жиниккен ачуу шамал шаштысын алып койду. Кеңсенин терезесинен сыртка абай салып турган Марат Алиев дагы бир 20 мүнөттөн кийин өкмөткө жыйынга жөнөйт. Кээде гана карпа-шарпа мезгилден бир көз ирмемин кармап, сыртты бир карап албаса, баягы бүтпөгөн жумуш өзүнүн тегирменине салып коюп, буудайды жанчыгандай жанчый берет. Иш чачтан көп. Кайсынысы бүтүп, кайсынысы бүтпөйт, чындыгын айтса өзү да түшүнбөй келет. Бирөөсүн бүтсөң экинчиси чыгат, анан үчүнчүсү. Атка минердин бешинеси ушундай. Жан сабап иштесе да, кыл чайнап иштесе да, жактырганынан да жактырбаганы көп. Жаңы жыл өтсө, эс алып алып, Европаны көздөй сызсамбы деп турат. Дагы 1-2 күндөн кийин жаңы жыл. Ошол ойлордун кыялына батып кеткенбе, телефондун шыңгыраганын сезбей да калыптыр. Телефонду алса, катчы кыз экен. Марат Алиевич, сизге бир кыз кирсем болобу деп жатат, деди катчы кыз. Кыз суроолуу үн катты. Аха, зарылышым бар эле дейт, деди катчы кыз ыңгайсыздана. Мен жыйынга барам да. Үстөлдүн үстүндө турган кагаздарын сумкеге салып атып, жыйынга барат дебейсиң бе? Айттым агай, зарыл эле дейт. Зарыл болгондо кандай? Жумуш боюнчабы же жекеби? Жеке маселе. Жеке маселе болсо, бейшемби күнү түштөн кийин келсин. Ал трубканы кое берейин дегенде, катчы кызы кыска сөз айтканга үлгүрүп калды. Эртең ошко учат элем дейт. Сиздин айлыгыңыздан болот экен, деди катчы кыз. Катчы кыздын шарт эле кескин жооп берип, кызды жолго салганга ушул эле сөзү себеп болгондой сезилди ага. Менин айлыман Кара Суудан. Ал дубалдагы саатты карады. Дагы 17 мүнөт бар экен. Аз болсо да бир аз убактысы бар экен. Кыска кабыл алып, андан ары жыйынга жөнөмөк болду. Кирсин, убактысы өтө аз деп кой, деди ал. Аха. Катчы кыз трубканы койду. Ал эшикти акмалап карап турду. Кыз эшикти акырын ачып, кабинетке кирип баратып, саламатсызбы агай, деди. Саламатчылык, кириңиз. Мен убактым өтө тар. Жыйынга барышым керек, деп ал отургучту көрсөттү. Кыз келип акырын отурду. Мындай кабинетте биринчи жолу отурганына бир аз тартынып, аны уурдана карап алды. Кыздын колунда сумкеси бар эле, ал аны алып чыкты да ыңгайсыздана сөз баштады. Кечиресиз агай, мени жаман көрбөңүз. Убактыңыздын тардыгын билем, деди кыз. Кыз өтө ажарлуу, ак жумал, көздөрү жүзүмдүн бир үзүмүндө капкара. Кап өтпесеңиз, тогу терин эле айтайын. Айт кызым. Кызды кайрадан эле ыңгайсыз абалга калтырбай, ал жыйынга шашканын билдирген жок. Токтоо үн катты. Мен Алчанын кызымын, деди кыз. Алчанын? Ал ким дегендей кызды суроолуу карады. Сиздин классташыңыз Алчанын кызымын, деди кыз тартынап. Ал бул сөздү угаары менен качанкы мезгил түрмөгүнүн тереңине түшүп кеткендей болду. Арадан канча жыл өттү, ага классташ деген сөз да атам замандын сөзүндөй унутта калып бараткан, мектепти бүткөнүнө эле 40 жылдай чамалаш болуп калды. Деди ал үнсөзсүз, дубалга айленген саатты карап. Агай, апамдын аманаты бар эле, деди кыз. Кыздын апамдын деген сөзүн укканда ал
кайрадан тээ өтүп кеткен балалыгынын түпсүз сазында жүргөндөй сезди. Көз алдынан баары көчкүдөй кулап өттү. Эмес деди. Алчаны, классташы Алчаны. Кызы кудум эле Алчага куюп койгондой окшош экен. Бу жаш кыздын жүзү ага Алчанын элесин кайра кайтарып бергендей болду. Алча да ушу татына кыздай ак жуумалынан келген, көздөрү кудум эле кара Алчанын тогологундай балбыл кара көз эмес беле? Ал өзүнүн унутуп калган балалыгына эми өзү ыңгайсызданып турду. Мескилди кара. Кече эле болгондой. Бирок ушунун баары эстен чыгып баратканын. Ал иштен сызып ийди. Кыз сумкесинен кагаз папкени алып чыкты. Муну сизге берип кой деди эле. Эбак берип койсом болмок. Бир-эки жолу келсем мени киргизбей коюшту. Апамдын бергенине 2 ай болду. Кечигип бергениме кап этпеңиз. Окуудан колум бошобой, деди кыз ойлуу. Рахмат кызым. Апаңа аябай окшош экенсиң. Апаң да жаш кезинде кудум эле сендей сулуу, деди ал. Айтмакчы, кандай Алчалар? Ал негедир көптүк түрдө сурады. Атаңдар, тууган туушкандар баары жакшыбы? Деди ал. Жакшы, деди кыз. Бу сөздө кыздын жакшы дегени жан жоктой сезилди. Ал кызды менден сүрдөп турат го деп болжоп койду. Кызым, ал шаша дубалдагы саатты карады. 12 мүнөттөй убакыт калыптыр. Жыйындан кечиксе да болбойт. Анын үстүнө экинчи маселе боюнча ал өзү сүйлөмөк. Мен шашып турдум эле. Апаңдын аманатына рахмат. Менден салам айтып кой. Агай Алча деп атыңызды укканда сүйүнүп кетти де. Макулбу? Деди да ордунан турду. Айтмакчы, телефонду менин катчы кызыма шаар күлгө таштап кой, деди. Кыз да ордунан турду. Атың кандай кызым сенин? Деди ал эшикти ачып кызга жол берип. Кыз чыгып баратып, Назиеге унчукты. Ай чолпон, деди кыз. Атың аябай сонун, өзүңө жарашкан ат экен, деди да кызга бир жалт карап алды. Ал кудум эле баягы жаш кездеги классташы Алчанын жүзүн көрдү кыздан. Жаш кезиндегидей бир аз сүрдүгүп да кетти. Ичинен ушундай да окшош болобу, деп койду. Мен сага телефон чалам, деди да кыздын колун кыса коштошту. Ал сыртка чыкканда быйылкы кыштын алгачкы кары дали лепилдеп, жумшак жаап жатты. Кайлана ак тон кийип, ажайып. Жыйын кеч бүттү. 4 саатка созулду. Ал эс үчүн билбей чарчады. Жыйындан кийин да шаар көчөсү машинеге батпай тыгын. Баары мындай улуу кардын жаашын күткөн эмес эле. Шаардын чекесиндеги үйүнө 2 саатка чукул убакытта жетти. Үйгө жетсе эле башын диванга урмак болду. Өтө чарчады. Бүгүн күндөгүдөн да катуу чарчады. Бул үйдө аялы экөө эле. Балдарынын баары очор-бачар болуп, өз жашоосу өз үйү менен. 3 кызы 3 жакка күйөөгө чыккан. Өздөрү да неберелери да алыста. Ал аялы даярдап койгон тамакка да жаратарлык көңүлү жаппады. Өз бөлмөсүнө кирип, кыйшай кетти. Көзү элине түшкөндө телефону чырылдады. Телефонго жини келип кетти. Так эле ушундай кезде чырылдап калат. Көзү умаштай ачылып, мындай учурда анын жаман адаты бар. Эми таптакыр уктай албайт. Телефонду алып кулагына алып келгенде, узун гудоктун гана үнү калды. Ким чалганын да билбейт. Бейтаныш номер. Ал бу телефондун чырылдашын чекеси жактырбай турса да, кайрадан жазылып калган номерге өзү чалды. Телефонду алып, алло, деп үн катайын дегенде эле, ары жактан, братан, я по ошибке, косяк менден, кечирип кой, деген копол үн чыкты. Бу беймаал адашып чалган көпкөлөң жигиттин үнү ан сайын жинин козутту. Телефонду таптакыр өчүрүп салды. Дагы кыйшайып көрдү, көз ирмелбеди. Уктамыш этип көпкө жатты. Аялы жүргөн жактан үн чыкпай калды. Ал жаткан болуу керек. Эртең таңга жуук университетке сабакка шашат. Ал көпкө түнкү чыракты жандырып алып, бешинесин укалап отурду да, өзүн алаксытмакка Куциянын «Осень в Петербурге» деген китебин барактап көрдү. Көзүнө тамгалар илешпей койдубу же, өзүн кыйнап китеп окута албадыбы, барактап кайра ордуна койду. Түн ортолоп баратты. Кашайып таптакыр андан уйку качты. Түнкү терезенин жанына келди, кар дали лепилдеп жаап жатты. Бу кар эртең менен келген кызды эсине салды. Ал бирдемкени унутуп, анан таап алгандай сүйүнүп кетти.
Ал kız taptak ile jadынан çıkıp göңülünden göterilip ketipdir. Ağa telefon çalam dep da koybady bile. Bu kız çında bile apası Alçaga çaptap koygondoy okşoş eken. Ekönün jaştığı eki mezgilge tura gelse de, ekönü ayrı algısı okşoştuk bar ile. Havalkim uşu kızday Alçanı uşo gezde, te balalığı alısta kalgan жылдарда kudum ile uşunday kılıp kuğurcaktay jasap, boyop koysa, al tele kızınday ajarlığı bulur bile. Ar bir mezgilden öz boyoğu var. Alça tabiattan bütkön sulu kız ile. Al kağız papkege orulgan amanatты açıp, dünkü çıraqtın aldına alıp gelgendile, gözüne te bayağı okuculuk kezdeki çakmak depter, anın betine yazgan özünün kuşkat yazılgan жазмасы urundu. Al özünün kolun darau ile tanıy koydu. Kuşkattagı iri buyru жазылgan bu sözlerdi al жазgan ile. Depter beti biraz sargıra түшкөнү bolbosa, kudum azır жазганday көрündü gözüne. Al depter betine şarikovый ручка менен жазган ырды okudu. Анда şarikovый ручкалар жаң эле чыгып, окуучулар баары ушуга өткөн. Ага чейин сыя менен жазышар эле. Сыянын тамчысындай болгон балалыгын бу эски барагы эсине салды. Бул ырды Марат жазган. Чындыгын айтса, ал ырга ага тиешелүү эмес, Шот Руставелинин Жолборс терисин жамынган бааты деген поэмасынан, ал Алчанын көңүлүн өзүнө бурмакка гана ырдын саптарын көчүрүп, Нестан деген жерин Алча деп өзгөрткөн. Бул ырды окуп алып, Алчанын тамшынганын айтпа. Ал күнү бүгүнкүдөй эсине түштү. Папкеде Советский экран, Корея деген журнал, ыр жазылган чакмак дептер, жарымдап калган Кармен деген унупа, С Новым годом деген открытка. Анда да анын иретсиз, кунарсыз кол жазмасы кештеленген. Бу папкенин ичиндегилер анын жүрөгүн опкол жутты. Арадан канча жыл өттү. Бу кагаздар эмес, ошо Алчанын өзүн да ал унутуп бараткан эле. Алчаны карабайсыңбы? Кудум эле ал бүгүн бергендей сактап келиптир. Баягысындай. Анын көз алдында да балалык кеси баягысындай келип жармашты. Кайран Алчанын аманаты ушу кезге чейин сактап келгенин карабайсыңбы? Анын көз алдынан балалыктын те 70-нчи жылдардын арасында бир бүктөм кагаздай бүктөлүп калган күндөрү кайкы учты. Сыртта деле кар лепилдеп жаап жатты. Ага уда анын көкүрөгүндө качанкы эскерүүнүн элестери лепилдеп жаап турду. Булардын айылы тепкедей айыл. Айылдын эң четиндеги алардын үйү. 70-нчи жыл болсо керек эле 11-12де эле айтор. Булардын балалыгы ушул мезгилде өттү. Айылдын ортосунда 10 жылдык мектеп, бу мектепке таң саардап баары жөнөй баштайт. 5 айылга бир мектеп. Айрыкча кышында мектепке барыш буларга өлүмгө тете оор. Карды шилеп барганың аз келгенсип, жолдон чыккан кабана тердин көрсөткөн азабын айтпа. Көкөйүнө көк таштай тийди. Ит деген ит да, эч кимге бир үн катпайт да, муну көрсө эле абалап, артынан түшөт. Сөлпөйү барык, башында коян тумак. Пальтосу да узун, жол катар кар чийип келет. Эттин түрү курусун, тумшугунан шилекей агызып, анын жиптей арык буттарынан тиштеп алсам деп турабы. Маратты көрсө эле иттердин кучуна ашкырмайт. Деген менен алда ит жылында түрүлгөн. Итти көргөндө ушинтип ыркырашып калабы айтыр. Бу иттер аны жүдөтмөк болду. Кээде ушу иттерден коркуп сабакка да барбай койгонду адат кылып алган. Кече аз жерден тиштеп да кое жаздаган. Бир жолу ал 4 кыз кыска куйрук итке нанга кошуп ийне да берип көргөн. Ал ойлогон, бүттү, бу ит өлдү деген. Эртеси бейкап бар мектепке баратса баягы 4 көз өлбөй житпей эле артынан мурдаксында катуу ачуусун жанып ээрчип алданы. Аргасы сумкесине бурдап салып алган, анын итке кармата берип араң дегенде ары жөнөгөн. Алча да ушул жол менен мектепке барат. Ал ага караганда кыйла чыйрак. Эрте туруп, эрте жөнөйт сабакка. Булардын классында Шоно деген бар. Баарынан мурда турат да мектепке бараткан жалгыз аяк жолдун четине сийдиги менен дайыма А+М Любовь деп жазып салат. Муну көргөн Алча буту менен карды тээп, жини шакардай кайнайт. Ал эми Мараттын таңкы ширин уйкудан ойгонгусу жок. Анын Кудайдын куттуу күнүндө окууга кечигип келген. Суутуп койгон эң ширин түштөр буга таңга мал келет.
Enesi uyoqut bolsa, şirin tüstü tüsten ayrıla albay jata bermegi de var. Oşo жылыда кар оор түштү. Кар оор түшкөн жылы ал алчаны сүйүп калган. Алча сабакты орто окуйт. Тартиптүү, эң башкысы элге окшоп сабакка кечигип келбейт. Алардын үйү булардыкына караганда кыйла ылдый. Алчаны сүйүп баштагандан бери ал сабактан кечикпей калды. Эрте туруп жолдун айрылышында аны күтүп турат. Андан ары экөө каршылап мектепке жөнөшөт. Баягы 4 кыз келте куйрук иттин ырылдаганынан да ал чымын чаккандай көрбөй калды. Ал ит андан тажадыбы, кийинки кездери ага карап үрбөй да калды. Экөөнүн сүйүүсү илгери кудум эле жумуктоодой илгери башталган. Кайсы класста эле азыр аны так билбейт. Кычыраган кыш, лепилдеп кар жаап аткан. Экөө мектептен келатканда кепти Марат баштады. Алча, мен бир кеп айтсам мага көнөсүңбү? Деди ал. Айтсаң биринчи, деди Алча анын көздөрүн тешедиктеп. Алчанын балалык кездеги көздөрүн айтпа, дүйнөнүн бүт сололугу ушу көзгө уюп калгандай сезиле берчү ага. Айт да. Алча кеп төркүнүн түшүнө бербей, ал эмне экенин билгиси келди. 3 күндөн кийин 23 февраль, эркектердин майрамы. Ал оозун кере айтып, өзүн кычыраган эркектердин катарына кошо салгандай кебин көтөрүңкү айтты. Биздин майрам. Билем, сенсиз деле. Кыска айтты Алча. Сен мага билек бересиңби? Деди ал. Эмнеге берет экем? Деди Алча көздөрүн умаштай ачып. Мен сага 8 мартта берем, деди ал. Аялдардын майрамында. Ал бул майрамды аялдардын майрамы деп уга берип, кочуклап болуп калганбы, кандай укса ошондой айтты. Алдап койсоңчу анан. Алча демите сүйлөдү. Алдасам өлүп кетейин. Честный пионерский, деди ал шак эле колун чыкыйга такап. Честнобу? Пионерскийби? Алча күдүктөнө сурады. Честно? Ал колун чыкыйына кайра такап шыр жооп берди. Мейли анда. Алча бул сунушка күнө түштү. Булардын классында окуучулар бири-бирин жылдын 2 майрамында куттукташып белек берише турган. Айрымдар мен сага, сен мага деп алдын ала эле ушундай макулдашып алуучу. Бул экөө да ошондой кылмак болду. Былтыр Марат Сапаргүлгө берген, ага аргасы берген. Сапаргүл класста эң мыкты окуган окуучу. Оңой менен диктантты башка окуучуларга көчүрчү эмес, бирок Маратка көчүргөнгө уруксат берчү. Ошондон улам Сапаргүлгө белегин берген. Экөө карды кычырата басып келатты. Алча, дагы бир нерсе айтсам болобу? Ага ынайсыңбы? Деди ал демите, Алчанын алдына чыга калып. Айта бер, деди Алча сөзгө куштар артып. Чоңойгондо мени менен сүйлөшөсүңбү? Деди ал. Буларда сүйлөшөсүңбү, жүрөсүңбү деген сөз эки адамдын алакасын түшүндүрөр эле. Ой, куйту десе, деди Алча бут алдындагы карды ныгыра басып. Алдаган турасың го. Сүйлөшөм десем, тамашага салсаң, тапкан экенсиң. Башын чайкады Алча. Белек да бербейм, белегиңдин да кереги жок. Сапаргүлүң берсин сага, деди Алча жинигелеп. Алчага бул дүйнөдө күлгөндөн башка эчтеке жарашчу эмес. Күлкү ага бетинен чогулуп келип, жүзүндөгү эки чуңкурчага уюп калгандай сезилер эле. Эми момунтип жинигелген түрү кудум эле бирөөнүн чаарын анын жүзүнө чаптап койгондой көрүндү. Бирок жинигелсе да ачылган гүл кандай көрүнсө ошондой көрүнүп тура берер эле. Мен сени жакшы көрөм. Жакшы көрбөсөм өлүп кетейин. Актана айтты ал. Честный пионерский. Ал кайрадан колун чыкыйна такады. Честно дебей эле кой. Сени жакшы көрөм дегениң уят сөз. Уят сөзгө честный пионерский дегениң таптакыр жарашпайт. Деди Алча чекеси тырышып. Өлүп кетейин. Ал дагы өзүнүн өмүрүн кыя салчудай өмүрү менен карганып ийди. Өлмөктөн мага десе, өлүп кет, деди Алча. Бу сөздөр Алчанын сөздөрү эмес эле, ал анын апасынын сөзү эле. Алча ошону кайталады. Мен сени алам, деди айласы кеткен ал. Алам? Сапаргүлдү алып жүрбө? Деди Алча. Көрсө аны жылан чакпай, жылкы теппей, жинин козутуп жаткан себеби да Сапаргүл тура. Мен Сапаргүлдү атам десе да албайм. Анын бетинде сепкилөө бар, деп жиберди ал.
тим эле жаны чыгып бараткандай. Быштак сары. Нан урсунде. Жошуй калган алча тараза табагы өз жагына оогондой аны каргантып көрөйүн деди. Нан урсун. Алышыр эле карганып ийди. О күнү жаныма отур десем, эмне үчүн макул болбой койдуң? Сапаргүл быштактын жанынан чыкпай. Алча бул сөздүн Мараттын көзүн тешетиктеп, жолун торой айтты. Кочон? Деп аңкуланды ал. О күнүчү? Оозун чормойтты алча. Завуч эже көз жарган күнү. Андабы. Жөн эле олтургам, диктант көчүргөмүн. Сен да мага окшоп начар билесиң да. Ой, шүмшүк. Билесиң, Диктантта Сапаргүл менен, диктант эместе мен менен. Анан эмне? Экөөбүздүн окшошуп эки алалыбы? Сага да көчүргөнгө бердим го, деди ал актана. Экинчи сааттачы. Сөзүнө басым койду алча. Анда да отурбай койдуң го. Сапаргүлдүн өрүк кагы бар экен, атасы оштон алып келиптир. Билдим сенин оюңду. Сапаргүл өрүк берсе, аны алып аласың, мен алдап. Тырчыя түштү алча. Койчу ошо сарыны. Жаман көрөм, урушчу кыз. Териси жактырбады. Сен мени алганда эмне кылам, Балалуу болосуң, завуч эжедей балалуу болосуң. Кантип? Ошентип эле. Кандайча? Казанга жапкандайча. Эгиздиби? Жок, 8. Ошончо көппү? Атын ким коебуз? Атымбы? Кыз төрөсөм Айчолпон, уул төрөсөм Чолпонбек. Экөө тунук каткырып күлүштү. Сен мага жапон жоолук алып бересиң манда? Деди алча. Булардын түшүнүгүндө жапон жоолук өтө баалуу эле ал кезде. Апасы да, алча, чоңойсоң мага жапон жоолук алып бересиңби? Деп эле сурай бере турган. Ошону эстедиби, алча да бул суроону ага берген. Алып берем, бир башыңа 2, болобу? Болот. Экөө жарыша күлүп жиберишти. Ушусам булардан өткөн бактылуу эч ким жоктой сезилди. Пушкиндин ырын жаттадыңбы? Деди алча. Сенчи? Жаттадым. Мен да, деди ал. Ке, бир сабын мен, бир сабын сен айт, деди алча. Экөө Пушкиндин Кышкы кеч деген ырын бир саптан айта башташты. Биринчи болуп алча айтты. Буря мглою небо кроет, деди алча. Вихри снежные крутя, деди ал. То, как зверь она завоет, деди алча. То заплачет, как дитя, деди ал. Ура, жаттаппыз, деп алча сумкесин обого ыргытты. Экөөнүн үйгө жетерге дагы канча бар. Ке, деп сунуш берип калды алча. Сен кач, а мен сени кар менен урам. Эгер сага тийсем, мен качам. Сен кар менен урасың, макулбу? Деди алча. Марат алдыга түшүп балбактап жөнөдү. Агасынан калган узун пальтонун этеги дагы кар чейип жөнөдү. Артында алчанын урган кары Маратка таптакыр тийген жок. Алча суй жыгылды. Эми сен ур, мен качайын, деди алча. Бирок бир аз эс алып алайын. Өпкөм көп чыкты, деди алча. Алча бир аз эс алды да шаңкылдаган тунук күлкүсү менен улам артка бурулуп чуркап жөнөдү. Алча кыйлага чуркап барды. Бир маалда ал Маратты жалт этип бурулуп караганда кар келип так эле көзүнө тийди. Көзүнөн от жана түштү. Мараттын коркконунан жүрөгү болк этти. Алчанын көзүнүн тегереги кызарып чыкты. Көзүн колу менен баскан алча ооруганына чыдабай өзөк ыйлап жиберди. Марат эмне кыларын билбей ден дароо болуп туруп калды. Алчаны соротоюн десе копол тарс түртүп койду. Улам айткан сөзү кечирип койчу алча. Акмак десе. Алча колун көзүнөн албай ыйлап жатты. Марат алчаны бекем өзүнө карай кысып катуу кучактады. Алчанын ага алы жетпеди. Марат алчанын кып-кызыл болуп алоолонуп күйүп турган көзүнөн кантип өөп алганын байкабай калды. Ал өмүрүндө биринчи жолу кыз өптү. Алчанын ыйы тык токтоду. Ал алча менен канча жол сүйлөшүп, бирге окуп, бирге жүрсө да, ушу кезге дейри анын жытын сезген эмес экен. Ал катуу кучактап алчаны көзүнөн өпкөндө, анын саамайынан өзгөчө жытты сезди. Бул бир башкача жыт эле. Ал жытка анын каңылчаары жарылган. Бул жыт күн, кыш жыттанган, кыздын жыты эле.
Ошол кыштын күнү экөө үй үйүнө унчукпай турган. Кийин экөө сүйлөшкөндөй кылды. Биринчи болуп белекти алча берди. Белеги жылтыраак кагазга оопсуз оролуп, кенеп жип менен 4 жагынан чие байланган. Ичинде 2 тыйындык 3 чакмак дептер, 1 учтуу кара калем. Индонезия жомоктору деген бирин экин барактары жыртылган китеп. Анан Марат, сени 23 февраль Советтеги армиянын күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сага окууңа ийгилик каалаймын деп алча деген открыткасы бар. Открытканын сыртында «С Новым годом» деген жазуусу Аяз атанын Аяз кызын сүрөтү. Алча бул белегин класстагылардын баарына көрсөтүп, көзүнө сайгандай кылып шаардана тапшырды. Классташ кыздары балдарга белек берди. Бир гана Сапаргүл Мараттын жанынан өтүп, жон куйруктан мыкчы чымчыды да быштак жүзү түнөрүп, «Сенебе, шашпа» деп койду. Муну экөөнөн башка эч ким байкабады. Алча да. Көп өтпөй жаз келип 8 мартта жакындап калды. Аялдардын эл аралык майрамы. Кезек Маратка келди. Бирок Мараттын белеги алчага кечирээк тийди. Ошо күнү 7 мартта ал сабакка келбей калды. Шүмшүк алдаган экен, деди алча бушайман тартып. Аны сабакка келсе экен деп алча көпкө күттү. Класстын баары бири-бирине белектерин берип бүттү. Бир гана Марат жок. Андан Дарек да жок. Эми мындан кийин Маратка ишенбейм, деп алча карганда. Ошо күнү класстагы кыздардан жалгыз гана алча белексиз кайтты. Мындайда Сапаргүлгө табылбай эле калат. Ал өзүн жандаган кыздарга, андан диктант көчүргөнгө маш кыздар быш-быш деп бирдемке айтымыш этип, байма-бай алча тарапка каш кагымыш болгон. Алча түнөө бир убакта терезенин тарсылдаганын угуп калды. Терезени ачса Марат турат. Эмнегендир энтигип алган. Ал озунуп, «Ме», деди кездикке урулган нерсени алчага кармата берип. «Кутулдуңбу? Мен кеттим», деди ал. «Кутулдуң, эртерээк бербейсиңби?» Алча териге сүйлөдү. «Бергениңи кыздар да көрбөй калды». «Кечирип койчу. Уюбуз тууган эле. Көз салар эч ким жок, үйдө калганмын», деди да ал келген жагына чууп койду. Мараттын белеги да алчаныкынан өтө бербептир. Советский экран деген журнал. Мукабасында Юрий Никулиндин сүрөтү. Корея журналы. Бул журналда автоматты көкүрөгүнө бекем кысып, ууртунда жылмаюу турган корей кызынын сүрөтү бар эле. Мараттын атасы ушу айылдын почточусу. Бул журналдарды да ал атасынын куржунунан уурдап алган. Мындай журналды булардын Тепкедей айылында кайсы мударис окуйт? Аны да билбейт. Тургеневдин «Сырты көгүш Муму» деген китеби. Китептин сырткы бетинде Мумуну сууга чөктүргөнү алып бараткан Дудук Герасимдин сүрөтү. Ал эми ички бетинде ийрең буйрун колу менен жазган майрамдык каалоосу. Ал мындай эле: «Урматтуу алча, сага кучак жайып келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктайм. Сага индиялык таза сүйүү, сибирдик чың ден соолук, кавказдык узак өмүр каалаймын», деп Марат. Ал муну агасынын бир кызга жазган куттуктоосунан көчүргөн. Бул белектин ичинде жарымдай калган Кармен упасы, эжесиники болсо керек. Жыты тим эле 2 кадам ары турсаң да мурунду жарып жиберген өзгөчө жыты бар эле. Мараттын ырычы? Атайын алчага арнап жазган ыры да чакмак дептердин барагында жазылып турганын көргөндө көзүнөн жаш чекиттей агып кетчүдөй болду. Бул ырды ал Шота Руставелинин «Жолборс терисин жамган баатыр» деген поэмасынан көчүрүп, алчага өз ырым деп калпты ышкыртып койгонун эми эстеди да бырс-бырс этип күлүп алды. Сүйүүдө берендердин сырларына жете албай кулдук кылат генийлер да, сөз эмес 1000 кубула көр калткан муң канып жабыр түшөт ырларга да. Мен жаздым азап тартып кор болгонду, сүйүүнүн тунук акыл муңдарында, деп жазып аягына Марат деп кол койгон эле. Буларды окуду да минтип Кыдыреке көчүрүп, алчага арнаганына таң калып отурду. Экөө тең ошондо бу ыр саптарда эмне деп жазылганын түшүнө алды бекен. Азырда ага мээси жетпей турду. Ушу анын да смеясы. Маратка бу качанкы балалыгынын элестери менен эскөрүүлөрүн кайтарып, көз алдынан баарын шурга тизгендей тартып берген бу бир үзүм
жүрөк жылытты. Алча булардын баарын күнү бүгүнкүдөй сактап келгенин айтпайсыңбы? Бул алардын эс тутуму. Ушул эс тутумда алардын балалыгы жашады. Марат бешинесин улам укалап коюп, алыскы тепкедей айылына азыр куштай учуп баргысы келди. Эми гана ал ошо мезгилдин куш сыяктуу жүрөгүнөн сызып өткөнүн тойду. Канча жыл бою буларды аздек тутуп, ошо бойдон гана сактабастан Маратка болгон алыскы сезимдин отун өчүрбөй келгенин, ал гана эмес, ошол алыскы кышта айткан балалык сөзү, кыздуу болсок ай чолпон коебуз дегенин да бүгүн эртең менен кабинетине келген кыздан да сезгенин эми эстеп отурду. Аялдын жүрөгү өзгөчөбү, деп да ой болголоп кетти. Канча мезгил өтсө да ага болгон балалык сезимди таберик сактап келгенин айтсаң, муну ойлойт да өзүнүн ичи кан байрам кайнайт. Кайнаганы ошол. Мектепти бүткөндөн кийин экөөнүн жолу эки ачакей кеткенден бери ал Алчаны эстеп койбогонуна, анын жеке турмушуна кызыгып койбогонуна, андай адам анын өмүрүндө унутулгус барактай жазылып калганын эми гана туюп, эми гана сезип тургандай абалда калды. Өрт менен жалын болуп күйүп турду. Ал эми мектепти бүтүп, акыркы коңгуроодон кийинки эсинде калган элести көзүнөн жуурду. Марат менен Алча акыркы коңгуроодон кийинки кечеден кеч кайтты. Бул күнү түнкү асман бетин бербей жылдыздар жайнады. Жаздын илеби айлананы бийлеп алган. Тилсиз түн, керең тынчтык турду. Жаңы эле көз жарган ай тырнактай асманда нурун төгөт. Экөө тилсиз түндө келатты. Экөөнүн гана көкүрөгү сүйлөп тургандай. Марат, эч ким жокто өбүп алсам болобу? О, мурда кичинекей чагыбызда өбүшүп эле жүрчү элек го. Анда эми жаш элек. Азыр колун кармагандан тартынасың, дай албайсың. Эгер өбүп алсам, эртең бетин кантип карайм? Уят го. Же тобокелге салсамбы? Алча болсо, эмне сүйлөбөйт? Оозуна талкан салгансып, экөөбүз ушуга чейин өбүшпөппүз. Өбүшкөн кандай болот экен? Бир жолу өбүшсөк болду эле. Экинчи түк өбүшпөйт элем. Өпсө экен. Экөө үнсөзсүз ойлуу келатышты. Мараттын оттуу көздөрү Алчага жалындап кадалды. Эмне деп айтарын, эмне деп коерун билбей ою миң санаа. Акыры сөз таптыбы, ага сүйүнүп кетти. Окууну бүткөндөн кийин каяка барасың? Фрунзегеби, Ошкобу? Деди ал. Ушу сөздү айталаадан тапкансып, жайдарлана кетти. Суроону бергенин берди да, ичи от жалын болуп күйүп чыкты. Бу суроону буга дейре канча жолу бербеди. Миң курдай сураган, буга чекеси тырыша түшкөн Алчанын жүзүнөн чаар учкандай болду. Ал орой жооп берди. Эрге тием. Эрге? Алчадан мындай жоопту күтпөдүбү, лам дей албай туруп калды. Ие, ошондой? Деди Алча. Кимге? Деди ал чочугандай түрү менен. Кимге эле? Алча жоошуй түшкөнсүдө. Марат анын оозунан бу тамаша деген сөздү уккусу келди. Алчанын сөзүндө тамаша айткан кырат жоктой сезилди ага. Бирөөгө да, бешинеме жазганга. Кимди жаздыр бешинеңе? Деди ал. Дале бул сөздүн тамашачынын биле албай. Окусаң билесиң. Окуймбу? Деди ал. Окучу. Алча маңдайын жазып берди. Мараттын мурдуна анын жыты келди. Алча бешинесин Маратка тосту. Экөө каптала түштү. Алчанын көкүрөгүн тээп бараткан төшү ай жарыгына уурдана көрүндү. Маратты бутунан тартып, мээсине дейре өрттөп кирген сезим ага белгисиз күчтү жибергендей болду. Ал Алчаны өзүнө бекем сыга кучактап, бетинен, эриндеринен олдоксун өп жибергенин да билбей калды. Буга дейре өпкөндү билбегеннен бе, копол өптү. Шилекейи Алчанын бетинде калганбы, ал жең учу менен акырын сүрттү. Экөөнүн ортосунда жел өтпөй дымып калды. Көкүрөктөрүн дүкүлдөткөн сезим гана билинер билинбес согуп жаткандай сезилди. Ысык илеп. Алча боюн ала качып, шаң кайта аруу күлдү. Эмне күлөсүң? Деди ал музоонун бутуна бетер калтыраган тизесинин ушу турушун билдирбеске. Мурундарыбыз тийишип калат десем, мен да ошентип ойлогом, деди Алча. Кинодогудай өппөйсүңбү? Алча жалт кучагынан чыкты да, балбылдаган кара көздөрү менен аны тешеттиктеди.
Кирпеги менен сайбалчудай жылуу илеп менен карады да, адатынча ууртундагы эки чуңкурчасын көрсөтө жылмайып, шарт бурулуп үйүн карай жөнөдү. Артынан эки өрүм чачы силкилдеп, анын жаш жүрөгүнүн балалык сезимдерин ошо чачтарына өрүп алгандай караңгыга сиңип кетти. Ал ойлуу терезеге келди. Сыртта уйган кыштын түнү. Терезе жарыгынан күн бою тынбай жаап жаткан кардын бүртүкчөлөрү биринин артынан бири жерге түшүп атты. Ал бүгүн гана өзүнө кайрылып келген балалыгын көпкө көз алдынан жуурутуп, таңга жуук уйкуга кеткенин сезбей калды. Ал кабинетине кирип, катчы кызын чакырчу кнопканы басты. Катчы кыз кабинетке кирди. Шааркүл, кечээки кыздын дареги сенде барбы? Телефонун калтырды беле? Деди ал. Калтырган, Марат Алиевич, деди да кагазга жазылган номерди алып келди. Ал кыздын номерин терип, трубканы кулагына жакындатканда узун коңгуроо кетти. Алло, деди кыздын үнү. Арткы жактан аэропорттогу жарыялар Мараттын кулагына угулуп жатты. Бул мен, апаңдын классташы, Марат, деди ал шаша. Угуп атам, деди кыздын маанайсыз. Кыз саламды айткан жок. Сен каердесиң? Деди Марат. Аэропортто, деди кыз. Бир жакка учкан жатасыңбы? Деди ал. Деди кыз узун дем алып. Ошко? Анда жакшы болгон турбайбы? Апаң алчага менден сөз саламайт. Классташыңыз сизди дайыма эстеп жүрөт экен да. Кечээге бергендерине чоң рахмат. Ал балалыгыбызды эске салды, деди ал. Ден соолукта болсун. Апаңа жаш кезекте жапон жоолук алып берем дегенмин. Кап, сенин айылга барарыңды муртараак билгенимде апаңа жапон жоолук берип жиберет элем, деди ал чын дилден качанкы берген убадасын эстеп. Алло, Айчолпон, угуп атасыңбы? Кыз жооп ордуна улутунуп. Апам эми сиздин чолугуңузду салына албайт. Апамдан айрылып калдым, деди да өпкө кага өзөк ыйлап жиберди. Жоң кыз, телефонуңузду өчүрүңүз. Азыр самолет учат, деген үн Акчолпондун трубкасынан агыдаана угулду. Алло, Айчолпон, деп эмне айтарын билбей ден дароо болуп калды. Телефон тык өчтү. Кайра чалды, жооп болгон жок. Ушуса аманын көз алдынан күлсө, эки бетинен чуңкурчасы көрүнгөн жоодур көз алчасы, ошол жылдарда жааган улуу кар, куйругу келте, төрт көз ит, айлуу түн, экөөнүн белектери, аты урган кары тийип, оттой кызарып чыккан алчанын көзү, биринчи жолу өбүшкөнү, эки өрүм узун чачы, баары үзүлгөн тасмадай сызып өттү. Ар бир элести көз алдына үлөштүрүп, ошол артта калган алыскы балалыктан өзүн издейт. Ал аны эбак жоготуп ийгенин азыр сезди. Ошол жоготуп жиберген элестердин барагында өчпөй калган жазуудай алчанын элеси тартылды. Мараттын көкүрөгүнө көп жылдардан бери сыгылып чыга албай келген эскерүү да калды. Ал өнө боюн ачуу сызгырып келип, жүрөккө уюлгуду. Сыртта кычыраган кара суу куруп турат. Кечээ жааган жумшак, тыбыттай кар эми үстү муздай тоңуп турду. Анын көкүрөгүндөгү тоңуп калган ошо муздак сезимди муштумдай жүрөгүнө түйүп алып, алча алыскы кайтпас жакка алып кетти. Мезгилден бир мезгилинде жан дүйнөсүнө эч кандай чаң жук элек балалыктын аруу кыялкеш күндөрү, алгачкы сүйүүсү анын көкүрөгүнө келерин сезди беле. Адам жан тамыры балалык тура. Ал ошо мезгилде көз карегиндей көкүрөктө сактап келген экен. Бирок ал артта калган ошо кезге кайра баштан кире албай жүргөн. Бу бир саамга токтогон өмүр ирмеми аны ошо дүйнөгө аралаштырып жиберди. Ирмемди бир гана эскерүү токтото алат окшобойбу? Анын баамына ирмем токтоду. Ошо бала кезде жашоо чындыгына акылы жетпесе да, баамы жеткенби? Качанкы окуя кайрадан артта калган балалык элесине чөмүлтүп жиберди. Бүткүл өмүрү көз жаштын бир тамчысындай кулап өткөнүн ал азыр гана сезди. Ошо көз жашта алчасы да бар эле. Кайрадан лепилдеп,
Qar to'xtabastан жаай баштады.